Кутман күн барыңыздарга. Бүгүн бизде менюда шорпо. Эгерде кызык болсо, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Алгач казанга этти салып алабыз. Менде 900 граммдай үндүктүн эти. Сиздер да каалаган башка этти салсаңыздар болот. Эми ага 2,5 литр муздак суу куюп, капкагын жаап, улуу отко коебуз. Шорпо кайнап чыкканда отту азайтып, үстүндөгү калкыган көөктөрдү алып салабыз. Көөктөрдү тазалап алганда шорпо аябай тунук болот. Эми буусу чыгып туруш үчүн капкагын толук жаппай, 30 мүнөттөй жай отто кайнатабыз. 30 мүнөт кайнады. Эми бир аз туз, бир баш пиязды бүтүн бойдон сабизди да чоң-чоң бөлүп, шорпого салып, 1-1,5 саат капкагын жаппай, жай отто кайнатабыз. Менде 1,5 саат кайнады. Эми картошканы салып, дагы 10 мүнөттөй кайнатып алабыз. Бул учурда бир баш пиязды майдалап туурап алабыз. Ошондой эле болгар калемпирин да чарчы түрүндө туурап алабыз. Менде тоңдургучта атайын тууралган калемпирлер бар болчу. Ошону эле пайдаландым. Эми эң биринчи салган бүтүн пиязды шорподон алып салып, майдаланган пияз менен болгар калемпирин салып, бир байлам укропту тазалап жууп, жипке байлап, шорпого салып, 20 мүнөттөй жай отто кайнатабыз. Бул учурда тузун да текшерип алабыз. Эгерде тузу азыраак болсо, анда бир аз туз кошуп коебуз. Шорпо даяр болду. Эми укропту алып салып, чыныыларга куя берсек болот. Ушуну менен видео аягына чыкты достор. Эгерде видео пайдалуу болгон болсо, каналыма катталып, лайк басып, жакындарыңыз менен да бөлүшүп коюңуз. Ошондой эле сунуштар, ой-пикирлер болсо, комментарийге жазып калтырсаңыздар да болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.